менен эч ким сындыра албайт. Атам Акаев сындырам деди эле, Бакиев сындырам деди эле, эми Атамбаев сындырам деп атат, бирок сындыра албайт. Эми бир болбогон, ошо болбогон адамдын күлкүсүн келтире турган негиздер менен ошо бүгүн ушундай саясий куугунтук жүрүп атат. Муну эң негизгиси, мисалы үчүн мен мага деле ушул маанилүү да, коомчулук калыс баасын берип турса, мага мен ишенем, аны мен Сыркан чөкөй сүйлөшкөндө деле ошону сүйлөшөбүз. Бул киши да коркпойт, мен да коркпойм. Бизге ушу коомчулуктун эле калыс баасы болгону керек. Башка эч нерсе керек жок. Керек болсо камап койсо дагы, эмне кылса дагы биз андан коркпойбуз. А кеп ошо коркутуп алуу деле болуп атат. Камайын деген деле жок. Болгону коркутуп алып, сүйлөтпөй койсок, оюн айттырбай койсок, башка былыктарын чыгарттырбай койсок деген эле болгону аракет. Уят, урматтуу Алмазбек Шаршенович, Адил Сегизбаев деген кишини байламайын. Ой, бул деген эч качан булар жакшылык кылбайт, Сегизбаевдер толтура. Мына айланын баарын Акаев менен Бакиев кызмат кылган баары жүрүшөт. Бүт кошо аларга Атамбаев кетсе кийинки президент иштеше берет. Буларга деген бийлик, байлык керек. Буларга эчке принциптин кереги жок. Сегизбаевин эртерээк кетип кал, айланайын. Жаман болосуң. Кан төгөсүң. Жакшылык Мунда жакшы байкуш, 15 жыл көрөшүп келди. Мунда болом ала көрбө. Ошон үчүн мен анан айтайын дегеним, Атамекенден башкалардын колуна тартылган. Атамекен эмени энеңерди өлтүргөн жок. Мен Атамекен партиясына үч эмесмин. Текебаев менен көп жерде чабышып кетем. Көп басып. Досум болгон менен. Принципиалдуу көз караштарыбыз бар. Бирок куугунтуктуу ушул Атамекенден башка партиялар жокпу. РСПК эмне кылбайсыңар? Республика ата журтта эмне кылбайсыңар? Баманов деген неме бар экен? Бул коммерсанттар. Мына кече Чыныбай Турсунбек кетирем деди эле. Кайра эртесиңди кетирбейин деп калды. Аны Исашылдың деп атат. Жанагы кимде дагы вице-премьер бар экен, орус. Ошону кетирем деп, анда Иса айтты. Эртең менен кайра айнып калба деп айтып атат. Көрдүңбү? Шылдың деп атат. Ошон үчүн Адилине рахмат. Депутаттар мага чалышты. Момундай жерлерде демократ үчүн келели. Эгерде Алмамбет азыр камаса, өздөрүнүн өздөрү болот. Onun bu жерден акмагы чыксат. Элдин баары көтөрүлөт. Оюнчук эмес. Мен камашын каалабайм, элдин көтөрүлүшүн каалабайм. Революцияны улам эле жасаганды каалабайм. Атамбай аяны сени иштесин. Бирок көзүн карасын. Көзүн май басып калды. Элди төбөлөбөсүн. Бул окуя бизде башталган. Парламентте референдумга каршы чыккан күч Атамекен болгон. 8 депутаттын 5-ünü бүгүн прокуратура чакырып атат. Бул караламай адамды жөн жерден мыйзам бузуп, адамдын инсандык касиетин, адамдын ар намысын төбөлөө. Бул боюнча Атамекен кыргыз эли менен биргелешип аягына чейин күрөшөт. Себеби Шыкмаматов эң биринчи айтып чыккан гидроэнергетика станциясын куруу боюнча коррупция бар экенин, аэропорттогу келген жүктөрдө коррупция бар экенин, Алмамбет ал беттеген позициядан кайткан жок, азыр да кайтпайт. Бул режим мындай саясий оппоненттер менен күрөшүү бул азыркы бийлик үчүн дагы жана жалпы мамлекет үчүн жакшылык алып келбейт. Бийлик бул саясий оппоненттерди куугунтуктаны токтотуш керек. Элдик парламенттин 9 мүчөсү азыр СИЗОнун кармалуучу жайында жатат. 2 журналист качып жүрөт. Дагы 2 журналистке иш козголду, а бүгүнкү күндө 3 депутатка иш козголуп атат. Бул эмне менен өтөт? Бул элдин кыжырын келтирет. Мынаяка эл пенсияны, постергону көбөйттөп келген жок. Бияка келген ел адилеттикти, калыстыкты, мыйзамдуулукту тарап келди. Шыкмаматов менен Сарянованын иштерин окуган юристтер билип атат. Бул жөн эле саясий каралоо. Булар эч убакта камай албайт, камаганга негиз жок. Камалып кетсечи. Анда бүт Кыргызстандын жерлеринде, региондорлорунда нааразычылык билдирүү жана ар кандай ошо бийликке протесттик мамилелер уланат, мунун аягы жакшылыкка алып келбейт. Канчага чейин турасыздар бул жерде? Биз бошотмой тура беребиз.